Жаш кезимден бери кыялданган Кыргызстандагы окуу жайлардын флагманы болгон Ош мамлекеттик университетинин дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетине тапшырып, алгачкы студенттик жашоого кадам таштадым. Бул биз окуган компьютер сабагынан билим ала турган аудитория. Баары ушул жерден башталбадыбы? Сабактан чыгып баратып, күтүүсүздөн жүзүнөн нуру төгүлгөн Айперидей сулуу кызды көрдүм. Бул перини көргөн күндөн баштап жүрөгүмдө башкача бир сезим пайда болду. Өзүм сабакта отурганым менен оюмдун баары менин жүрөгүмдү арбап алган периде болуп жатты. Балким ал да мен жөнүндө ойлоп жаткандыр. Мен сабактан эртерээк чыгып, өзүм жактырган музыка сабагынан билим алуу үчүн шаша бастым. Негедир жан дүйнөм музыкага жакын. Сабактан кийинки бош убактымдын көпчүлүк бөлүгүн музыка менен өткөрөм. Жүрөгүм бир нерсени сезгендей, сейил бакты аралап баскым келди. Мен сүйгөн периштем да дал ушул бакта мени арбап алган сыйкырдуу көздөрү менен китеп окуп олтурат. Жан дүйнөм уйгу туйгу болуп, таанышуунун айласын издедим. Жанымда акчам да аз эле. Эмне кылсам? Мени эстен тандырган бийкештин жанына келип олтурдум. Сүрдөгөнүмдөн эмне кыларымды билбей, сумкамдан мен китебимди алып окуй баштадым. Эх, сүйүү, кандай гана кереметсиң. Жанымдагы бийкештин сулуулугун арбалып, китебимди тескери кармап алганымды да байкабапмын. Мына биздин Ош шаарыбыздын коздугун карачы. Бул биз таалим алып жаткан Ош мамлекеттик университети. Бул болсо Барсбек Баатыр. А бул болсо биздин Айкөл Манас. Бул
Алымбек татка. Ошо. Мен бактылуумун. Мен бактылуумун.